Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах таалам жардам менен мына ушул ыйык ороз айындабыз. Ороз айында Куран түшкөн, Кадыр кечесинде толук түшкөн. Анан кийин 23 жыл бою пайгамбар алейхиссалату вассаламга заманга, учурга, абалга жараша Куран түшүп турган. Ороз айы жалпысынан Куран айы дейт. Жибирил периште өзү түшүп, пайгамбар алейхиссалату вассаламга үйрөтүп, окутуп, чогуу, окушуп, ушундай амалдар белгилүү. Сахабалардан да, табииндерден дагы ороз айында Куранды 60 жолу бүтүргөндүгү боюнча асарлар көп. Мындай чыкканда күндүз бир ок толук, анан түнкүсүн бир толук окуган. Куран Алла тааланын сөзү, ошон үчүн буну окуу менен адам ибадатта болот. Ал эми Абаса сүрөсүндө кыскачалап, бул сүрөдө пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Меккеде түшкөн, бул Меккеде жашап жүргөндө ошол алгачкы даватынын кылып, билесиздер Меккеде ошо мушриктер өзүнүн эле урууларындагы атасынын бир туугандары, чоң аталарынын бир туугандары кандай каршылыктарды көргөзүштү. Даватын тосту пайгамбар алейхиссалату вассалам, согушту, бойкот кылды. Бул ушу Меккеде түшкөн. Анан арабтарда белгилүү болгон. Мисалы, коомдун башчысы исламга кире турган болсо, аны ээрчиген карапайым эл ээрчип кеткен да. Бул мурунку доордо тарыхта белгилүү болгон. Аттуу баштуулар жана көрүнүктүү акылмандары, аксакалдары болобу, же байманаптары, же бийликте иштеген бийлери, хандары эгерде бир нерсени кабыл кылган болсо, карапайым адам артынан ээрчип кеткен да. Анан бул нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам билгенден кийин, ошол даватындагы көп адамдар исламга кирсе экен, ыйманды даам татып калса экен деген нерсе менен ошо Меккенин башындагы аттуу баштууларга даватты катуу кылган да. Айрымда жеке жолугуп айткан болсо, биринде алар топтоп бир нече жолугушуулар болгон пайгамбар алейхиссалату вассалам. Анан алар эмне? Баягы бийлер, байлар, көрүнүктүү адамдар, Кудай сактасын, жүрөктө бир оору, алар өздөрүнүн өйдө көрүшүп, жеке биз менен чогулуш кыл, жеке биз менен отур дегендей түшүнүктөрдө болгон да. Эми бул нерсе азыркыга чейин деле адамдарда калып калган да, бардагы деле. Жүрөгү ооруган адамдар, ошо акыйкатты толук түшүнбөгөн адамдар өздөрүнүн өйдө көрүп, анча-мынча жөнөкөй адамдар менен отургузу келбей, өзүнүн деңгээлиндеги адамдар менен деп издеп, ошондой бир караңгылыктан калган туура эмес ката адаттар бар, Алла сактасын. Эми бул аятта ошол пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол мушриктердин башчыларына, аттуу баштууларына чакырып, дават кылып, Аллахтын жалгыздыгын даңазалап айтып аткан кезде, түшүнүп калсын, билип калсын, булар келип түшүнүп билип, акыйкатты билип калса башкаларды ээрчийт деген умтулуу да болду да. Анан ортодон эле бир адам кирип келип калды да, көзү көрбөгөн. Мунун аты Ибну Умму Мактум, Абдулла ибн Амр деген. Көзү көрбөгөн адам келип келип, "О Мухаммад, сага түшүлгөн акыйкаттан, Курандан мага да айтчы, мага да эскертчи" дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам тигилерге умтулгандыгынан сүйлөп атса, дават кылып атса кээде болуп калат го. Келип эле оң жагынан, сол жагынан келе калды дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам сөзүн бөлүп, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам "Сен кой отурчу, мен сүйлөп атам го" деген бир ой менен, анан жанагы башчылар исламга кирип калса экен деген ой менен жүзүн андан буруп, ага көңүл бурбастан даватын тигилерге уланта берди да. Мына ошондо ушул сүрө түшкөн, Абаса сүрөсү. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды Аллах таалам кайтарып, сенин бул кылганың туура эмес болду. Ошол сага ээрчип келген, сага көңүл буруп, хидаятты угам деген адамга көңүл бурбай койгонуң, ага андан жүз буруп койгонуң бул туура эмес болду деп ушул аят түшкөн да. Бирок бул биздин үммөткө болгон пайгамбар алейхиссалату вассаламдан болгон үйрөтүү бул. Пайгамбар алейхиссалам текебери болгондугунан, же ал көзү көрбөгөн адамды жиреп, кемсинтип, сенден эмне пайда болмок эле деген нерседен болгон жок бул. Ушуну жакшы түшүнөлү. Бул жанагы чоң башчыларга дават кылып атканда, ошолор динге кирип калса экен деген топко дават кылып аткан кезде, биринчиден тиги тоскоол болду, экинчиден сөзүн бөлдү, үчүнчүдөн келип, анан тиги жанагы башчылардын дагы мындай түшүнүк болгондо, биз менен сүйлөп аткан кезде жанагындай кедей кембагалдар, кулдар аралашып кетсе, биз отурбайбыз, кебиңди укпайбыз деген адаттар болгон. Алла сактасын. Сен жаныңда бүт ушу кедей кембагалдар экен, биздин айлана чөйрөбүздө, биздин теңибизде ким бар араңда деген түшүнүктөр да болгон да. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламга эле эмес, буга чейинки пайгамбарларды дагы ошентип сынашкан. Мисалы, Нух пайгамбарга коому мындай деген да: "Оман арака иттабаака иллаллазина хум арадилуна". О Нух, сага ээрчил деп карасак, айлана чөйрөңдөгүлөрдүн бардыгы кедей кембагалдар экен, коомубуздагы кадыр баркы жок, эң төмөн адамдар экен. Кантип сага ээрчийбиз? Ошондо биздин даража менен алагы көчөдө жүргөн адамдардын даражасы бир болуп калабы сен диниңе киргенде деп ошентип
текеберленишкен да. Эгер ушул жакшылык болсо, жакшылыкта кедей кембагалдар бизди озуп кетеби? Мындай жакшылыкты биз билиш керек. Эмнеге дегенде биз байлыкта, бийликте, жашоодогу ийгиликтерде биз алдыдабыз деп ана текеберленип, Кудай сактасын, канча деген адамдар, байлар, көзү май баскандар ушинтип хидаяттан кур калып өтүп кетишкен. Алла сактасын. Мына аятта да айтып атат: Ауз биллахи минеш шайтанир ражим, абаса ва тавалла дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кабагын бүркүп, жүзүн буруп алды, жүзүн бурду деп атат да. Тиги келип сураганда: "Эй Мухаммад, мага да айтчы мындай дегенде, сөздү бөлбө, сен кое тур, мен сүйлөп атамынга бул жакта дегендей кылып, баягы жүзүн тиги мага карап сүйлөчү, мага айтчы дегендей кылды да, сокур адам көзү көрбөгөн келип алып, анан пайгамбар алейхиссалам жүзүн бурду. Аңжа ахул а'ма, алдына ага келип сокур киши келгенде деп атат аятта. Ома юдрика лааллаху яззакка. О Мухаммад, сен кайдан билесиң, ал сокур киши жаман мүнөздөрдөн тазаланат, жаман туура эмес иштерден тазаланаттыр. Сени угам деп келди деп атат да. Ал балким ошентип сенин сөзүңдү угуп, жаман адаттарды таштап, акыйкатка бекемделер. Ау яддаккар фатанфауху дикра. Же болбосо Аллах Тааланын сени эскертип аткан эскерүүлөр ага пайда берип калат эле го дейт да. Амма манистагына, ал эми муктаж эмес адамдар келгенде, капырларды айтып атат: сен ошолорго бурулуп алдың дейт да. Фа анта лаху тасадда. Ома алейка алла яззакка. Сен кайдан билесиң алар ыйманга келбейт? Сен алардын ыйманга келип калышына сен жоопкер эмессиң деп. Мындай чыкканда, түз жолго салыш сенин мойнуңдагы милдет эмес. Сенин мойнуңда милдет жеткирүү гана. Белгилүү. Пайгамбар алейхиссалату вассалам капырчылыктан ыйманга жеткирип коюуга жоопкер алган эмес, салып коюуга. Пайгамбардын мойнунда жеткирип коюу гана. Салып коюу мойнундагы милдет эмес. Ома алейка алла яззакка. Ошондон сен алардын ыйманга келбей калышына жоопкер эмессиң деп атат да. Иманга келбей калышына жоопкер эмессиң. Ама маңжаака яса. Ал эми жанагы сага чуркап келген сокур адам, ал өзү жакшылыкты каалап атат го, умтулуп атат го. Ва хуа яхша, ал кыямат күнүнөн коркуп атат, акыреттен коркуп, Аллахтан коркуп, сөздү угам деп сага келди го деп атат да. Фаанта анху талаха. Сен болсо ага көңүл бурбай койдуң, алаксып кеттиң деп атат. Калла иннаха тазкира. О Мухаммад, бул аяттар Аллахтан келген нерсенин бардыгы эскертүү деген да. Фаман шаа закара. Ким кааласа эскерилет деп ушул аяттар түшкөн. Бул Абдулла ибн Амр ибн Уму Мактум деген шу көзү көрбөгөн адам, бул хижрага чейин болгон окуя. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Мединага кетеликке чейин Мекке доорунда жашап атканда, ошо Курайш, Меккенин Курайштарына, башчыларына, саадаттарына дават кылып аткан кезде келди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушундай катуу аракетти эле. Себеби билген бул башчылар эгер исламга кирип, ыйманды түшүнүп кала турган болсо, анда Меккенин бардыгы жана кырылыш, согуш, ызы чуулар, бойкоттор, тирештер баары токтоп, карапайым адамдардын баары ээрчип кетет деген мүмкүнчүлүк болду. Ма кулак төшөп атат булар деп, ушу дават кылууда катуу көңүл буруп кылып аткан кезде. Ана ошол кезде айтып алды: "Аллимни мимма алламакалла". Эй Мухаммад, Аллах Таалам сага эмнени үйрөткөн болсо, мага да үйрөтчү деп. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассалам жанагы башчылардын динге кирип калса экен деген үмүт менен бул адамдан жүзүн буруп, көңүл бура албады. Эмнеге ушул себеп болду тууганда, ушуну жакшы түшүнөйлү. Пайгамбар алейхиссалату вассалам текебер болгон экен, кедейлер көңүл бурбай коюптур, кемсинтип коюптур деген сөздөрдү бүгүнкү күндө кээ бир востаковедтер ушу аятты сыртынан окуп алып эле, мына Аллах Таалам пайгамбарды жемелеп атат, ушуп атат, туура эмес кылдың деп атат. Значит, силердин пайгамбарыңар деле туура эмес иштер жасаган турбайбы, текеберленген турбайбы деген сыяктуу сөздөрдү айтышып атат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам текеберленген эмес, кедейлерди жерип кемситкен эмес. Мына ушул нерсени туура түшүндүрүп айтыш керек. Эгерде ошол бай манаптарга, жанагы Меккенин башчыларына сүйлөп аткан кезинде сөзүн токтотуп коюп, жанагы сокур менен сөзүн улантып кеткен болсо, анда жанагы башчылар не кылмак? Бизди урматтабай, бизге сүйлөп аткан сөзүн токтотуп салып, каяктагы сокур жөнөкөй бир адамга көңүл буруп салдым деп жүздөрүн буруп алар кетип калуу коркунучу бар эле дейт. Себеби алардын жүрөгүндө ушул адат бар да. Алар келип атпайбы? Сен дейт бизге өзүнчө убакыт бөл деп атат. Сени менен сүйлөшүп отурганда могу кедей кембагалдар келбесин деген шарттарга чейин коюшкан. Башка дагы бул Кахф сүрөсүндө да келет. Анан Алла Таалам аны да тыйган. Баягы ошол Меккенин мушриктер ушундай шарттарды коюп, кээде ушундай талаптарды коюп, жеке биз менен личный отурасың. Биз деген ушу жаныңдагы жүргөн кир, кулдарды биздин кызматкерлер менен чогуу отуруп сүйлөшпөйбүз сен менен деген чейин барышкан.
Анан ушундай абалды билгенден кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам ошолорго сүйлөп атса, жанагы келип алса, анан аны менен сүйлөшүп калса, дават, переговор токтоп калат да. Мына ошонун негизинде пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол зарылыраак көрүп, ошону турараак көрүп туруп сөзүн уланта берди. Жана сокур менен сөздү улантпастан, сокуру киши келген киши менен ага дават кылбастан. Бу жерде да шейх да эскерип атат эки нерсени. Бул ошо Меккенин башчыларынын исламга кирип кетишине болгон чоң үмүт, биякта чоң маселе турат деп ошол көңүл бургандыктан болду дейт биринчиси. Экинчиси пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кемсинтип анын сөзүнө көңүл бурбай коюу коркунучу турду дейт. Себеби жанагы сокур кишинин көңүл бургалгандыгы аларга болгон урматсыз деги катар кабыл алуу түшүнүк бар эле деген да. Элестетиңиз, бирөө менен сүйлөшүп атканда бир топко да дават кылып атасыз, анан бирөө келе сөзүңдү бөлө калды. Ошо менен сүйлөшүп кетсең, тияктагы адамдар кандай кабыл алат? Мына ушуну пайгамбар алейхиссалату вассалам туура көрүп жасаган да. Аны кемситкендигине эмес, Умму Мактумду. Ибни Умми Мактум. Мунун аты Абдулла ибн Амр ибн Умми Мактум. Анан Аллах Таала айтты да, бизге белгилүү пайгамбар алейхиссалату вассаламдын максаты ушул акыйкат адамдарга таркаса экен деген болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам үчүн ким исламга катуу умтулган болсо, ошол сүйкүмдүү, белгилүү бул. Бай, кедей, жөнөкөй деп караган эмес ал. Биз ушундай деп ишенебиз, бул белгилүү. Анан аятта айтып улантып атат, кандай шек бар, эмне бар бул адам иманы өсүп, акыйкатты билип, жалган туура эмес түшүнүктөрдү таштап, түз жолго түшүп калуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Мындай айтканда аятта ушул түшүнүктү, багытты берип атат Аллах Таалам. Кайсыл адам өзү умтулган болсо, акыйкатты үйрөнөм деп аткан болсо, ошол адамга иштеш керек деген сөз да. Анан жүз буруу берген, алыстайм деген, кулак салбайм деген, текеберленген, жонун салгандарды, уккусу келбегендер менен алек болбо деп атат. Шариатта дагы ушу эреже иштейт. Мындай айтканда эки чоң кызыкчылык болуп калат башыңызда. Бирөө ишке аша турган, экинчиси белгисиз болуп атат да. Ошо ишке аша турган менен иштеш керек. Мисалы, туугандарыңыздын арасынан деле бирөө сени намаз окуйт экенсиң, жакшылыкта жүрөт экенсиң, мага үйрөтчү деген арасынан бир карапайым адам чыгып калат. Мен менен сүйлөшчү, үйүмө конокко келчи, же сен чакырчы, сага барайын, үйрөнөйүн, Фатиханы үйрөт, намазды үйрөт десе, анан ошол учурда эле дагы бирөө бар, керсейген, байлыгына таянган, ойлойсуң да ушул адам кирип кетсе, көп адам кирмейт дегенде ал. Бирок ал кулакта салбайт, көңүлдө бурбайт, анын артынан чуркабай эле койду. Үйрөнөм деп аткан, умтулам деп аткан, кулак салам деген адамга иште деген сөз. Себеби ал даяр болуп келип атат сага. Анан бир адам чоң киши кулак салбаса деле жылдап артынан эрип жүрө бербе деген даваттагы бизге бир багыт да бул. Жашоодо ушундай учурлар болот, ушинтип өмүрүңдү, убактыңды коротосуң, артынан жүрөсүң, эскертесиң, жылдап каласаң, 5-10 жылдап деле тигил адамда эч кандай пайда жок. Дагы эле керсейген, дагы эле көгөргөн, дагы эле өз жолунда уланткан. Ал эми сенин айлана чөйрөгүңдө сенин үйрөнөм, умтулам деген досторуңан, карапайым адамдардан көп болушу мүмкүн, бирок алар көңүл бурбай коюшу мүмкүн. Мына ушундай нерсени даватта биз эске алыш керек. Пайда берип аткан, умтулуп аткан даяр адамга иште деген сөз. Ошону сактап калуу зарылыраак. Алдыда башка бир үйрөнөм, укпайм, билбейм деген, айтсаң айта бер, көрөбүз деген караганда, үйрөнөм деген адамдар болсо, ошолорго үйрөт деген сөз. Ау ядзакара фатан фааху зикро. Мындай Мухаммад, сен кайдан билесиң? Балким ошол умтулуп үйрөнөм деген, сенин даватыңан кеп тугам деген, ушудан осуят алам деген адам, ушул туура дейт да. Ушул акылуураак дейт ушул адамдар. Сенин эскертүүңөн пайдалууга, эскертүүгө ошол акылуу дейт. Ал өзү келип атпайбы, угам деп атпайбы, түз жолуңа түшөм деп атпайбы, сени ээрчим деп атпайбы, акыйкатты билем деп, үйрөнөм деп атпайбы деп Алла Таалам үйрөтүп атат, эскерт. Амма манистагына, ал эми тоң моюндук кылган, өзүнүн атак даңкына, байлыгына таянган адамга сен болсо ошолорго эме кылып туруп алдың дейт да. Көңүл буруп туруп алдың деп атат. Ома алейка алла яззакка. Алардын түз жолуна түшүп калышка сен милдеттүү эмессиң деп атат. Сен мойнуңа милдет эскертүү. Эскерткенде, айтканда аны байы да, кедейи да, капыры дагы бар угат. Маалымат жетет бар. Мына бүгүнкү күндө туугандар интернет аркылуу, китеп аркылуу, сабак аркылуу адамдарга жетип атат. Ошол жерден умтулган адамдар, алхамдулилля, умтулуп, акыйкатты түшүнүп, түз жолго түшүп атат. Ал эми каалабаган адамдарга миң айтсаң деле, каалабада өзүнүн жүрөгүнөн чечим чыгарбаса, ал адам жүрө берет да. Ошон үчүн ар бирөөбүздүн мойнубузда милдет бир адам түз жолго салып коюш эмес.
Биздин мойнубуздагы милдет жеткирип коюу. Жеткирип эскертип коюу. Эскертип туруу, жеткирип туруу. Аллах Таалам бул аят менен эскертип атат. Келген сокур киши акылуураак жана жакын Меккенин башчыларынан тазарууга, сенин даватыңды угууга, сенде келген жакшылыкты насиби ушул адамдыкы көбүрөөк деп атат, үйрөнүүгө. Ал эми текеберлер, байманаптар, кутургандар, байлыгына, бийлигине таянгандар, сөзүңдү укпагандар, аларга сен башыңды оорутпа деп атат. Жеткирип кой, болду. Артынан чуркабай эле кой деп атат. Күнөөлөр алардын өздөрүнүн мойнунда калышат. Сен жеткирип эле кой, болду. Жеткирип аткан кезде ким умтулуп дагы угайын дегендерге биз үйрөтө беребиз дейт. Жеткире беребиз дагы. Аммамың жаака яса ва хуа яхша, сага келип умтулган адам ал умтулуп атат, ал коркуп атат, үйрөнгүсү келип атат. Ушул аятты дагы уландап Алла Таалам таста айтып атат да, сага келген адам умтулуп атат, ал коркуп атат. Сен андан алаксып кеттиң, көңүл бурбай койдуң, жанагы байманаптарга дават кылганын айынан дейт. Анан калла деп атат да. Калла дегени туура эмес, мындай кылба деп атат пайгамбар алейхиссалату вассаламга. Мындай эскертүүңдү мындай жол менен кылба. Аллахтан түшкөн аяттар, эскертүүлөрдүн бардыгы бул жеткизүү гана. Бул иннаха тазкира деген бул эскертүү гана. Адамга жакшылыкка умтулуусуна, жакшы жолго туура түшүшүнө кимге пайда берет экен? Эскерилем деген адамга. Угам деген, кулак төшөйм деген, үйрөнөм деген адамга пайда берет. Ошолорго эскертесиң. Кандай учурда зыян болот, кандай учурда аларга пайда берет, адамдын жүрөгү ушул нерседен пайда алат дейт. Чында эгерде адам өзү чечим чыгарбаса, каалабаса үйрөнбөйт да. Ошон үчүн аяттын уланысы эмне деди? Фаманша адакара. Ким кааласа ушул эскертүүдөн пайда алат деп. Ким кааласа мен түшүнбөйм, укпайм, үйрөнбөйм десе ал пайда албайт. Ошон үчүн Куранда Кахф сүрөсүндө 29 аятында ушул майны тастап мындай деген: Эй Мухаммад айткын деген, акыйкат Роббиңден келген акыйкатты айта берген. Фаман шаа фалюмин, ким кааласа момун болуп ыйман келтирсин, оман шаа фалякфур, ким кааласа капыр боло берсин деген. Бул деген ыйман менен капырчылыкта сага выбор бар, ыктыяр бар, каалагандай калчай бер деген сөз эмес. Бул биринчиден эскертүү, экинчиден коркутуу болуп атат Аллах Тааламдан. Бирок тагдырында, адамдын жалпы тагдырында ыктыяр бар да. Адам кааласа ыйманды тандайт, кааласа капырчылык тандайт. Бирок ыймандагы Аллах Таалам калган нерсе бул ыйманга келүү, капырчылыктан оолак болуу. Ал эми адамдын тагдырында ыктыяр бар. Мына кааласак намаз окуйбуз, кааласа таштап салабыз. Кааласа адам жакшылыкта жүрөт, кааласа бузукулукта жүрөт. Ушул ыктыярды Аллах Таалам бизге берген. Ал эми бул жерде аятта келгенде Аллах Таалам катуу эскертип атат. Сен капыр болсоң да Аллах Тааламга зыян бере албайсың. Сен жакшылык жолдо жүрсөң да, жаман жолдо жүрсөң да, жакшылыгың да өзүңө тиет, жаман жолдо жүрсөң да, жамандыгың өзүңө тиет деген сөз. Чындыгында инсан да ыктыяр бар. Ошондуктан адам өзү ыктыярсыз күнөөгө түшүп калган нерседе күнөө болбойт адамга. Мисалы жана уктап калгап намазын каза кылып алса, же болбосо мажбурланып бир буйрукту таштап, бир арамды аткарып алган болсо, башка бирөөлөр мажбурлап антпесе өлтүрөм деп, же унутуп койсо, ушул нерселерде адамга күнөө жазылбайт. Неге? Себеби аны өзүнүн ыктыяры менен жасаган жок. Ал эми өзү ыктыяры менен жасай турган нерселерде сообу сооптой, күнөөсү күнөөдөй жазылат. Ошон үчүн фаманша адакара деди. Ким кааласа бул аятты уксун, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эскертүүсүн уксун, эскертүүсүнөн эскерилип пайданы алсын. Кааласа укпай койсо өзүнө эле зыян. Аны өзү суракка алып алабыз. Себеби Аллах Таалам адамга көздү берди, кулакты берди, акылды берди, жүрөктү берди. Аллах Таалам асмандан китебин түшүрдү, адамдардын арасынан пайгамбарды жиберди. 50, 60, 70, 80 жыл өмүрдү берди. Алымдарды пайгамбарлар мураскар кылып эскертип турду. Кыскасы адамдын жаны чыкканча өлгөнгө чейин адамга бүт жашоосундагы болуп аткан нерсенин бардыгы күбөлүк өтөт. Мындайча айтканда акыретке барганда шылтоо жок деген сөз. Ошон үчүн жана тозокко түшкөн адамдарга да периштелер таң калат. Силер эмне ушул эскертүүгө келген жокпуз силерге? Десем не дейт? Келген, айткан болгону биз акылыбызды иштетпеппиз дейт. Чыныгы кулагыбыз менен укпаппыз дейт. Мындай айтканда жүрөк салып көңүл бурган эмес да. Динди бир жомок катары көрүшкөн. Же болбосо маани берген эмес. Же болбосо жана эрмектеп бир нерсени угуп коет го, чер жазып, жашоодо амал катары көргөн эмес. Кайдыгерликтин айынан Алла сактасын. Мына ошон үчүн бул аяттар туугандар Алла Таалам тараптан адепти үйрөтүп атат. Мындайча айтканда, бирөөгө дават кылып чакырууда бир адамга эле таркис кылып жүрө бербе да. Таркис деген көңүлдү буруп ошол адамга эле. Ошол адамдын артынан эле иштеп жүрө бербе. Жалпы угам деген адамдарга пайдаңды тегиз чач. Ошол жакшылык сөзүңдү бир адамдын шарапатына, же бир адамдын урматына,
же бир адамдын байлыгына, же бир адам сага жакын болгондугуна, же бир адамдын байлыгына алыс жакын дебестен мүмкүнчүлүгүңө жараша жеткире бер деген сөз. Кимис угам десе үйрөтө бер деген сөз. Текебер болуп артын салса артынан ээртип жүрө бербе деген сөз бир артынан. Ошол адамдын түз жолго салам деп. Биз түз жолго сала албайбыз. Биз эскертип гана жеткирип кое алабыз. Анан дагы бир тоң көз сугандар. Берде эй Мухаммад, сен жүзүңдү бурдуң, сен ана ал адамга карабай койдуң деп түзмө түз адамды жемелеген эмес. Карасаңыздар тарбият. Абаса ва тавалла деген бул мынтип айтып атат да. Жүзүн буруп салды, көңүл бурбай калды, сокур адам келгенде деп. Хотя бул жерде пайгамбар алейхиссалату вассаламды айтып атат, бирок мынтип көзүнө карап айткан жок да. Түз айткан жок. Сен көңүл бурбай койдуң, сен жүз бурбай койдуң, сен кулак салбай койдуң эй Мухаммад деген формада сүйлөм келген эмес. Бул мындай сүйлөмдөр өзү негизи адамга катуу тиет. Билесиздер, үйдө балдарды тарбиялада, аялыбыз менен мамиледе, жакындар болгондо бир ашыпка катар кылганда мындай түз айтпастан, мындай жалпылап айтса, адам жакшы кабыл алат экен да. Ушул адатка үйрөнөлү. Ушуну баягы неме деп коет да. Ойруму башы түз эмес. Кыргызда жакшы сөз айтып коет, не деп коет? Керегем сайтам, келим сен ук дейби, мындай түз сен ката кылдың, сен мындай кылдың дебестен, ушундай экен, мындай кылса туура экен, ушундай ката бар экен, ал туура эмес экен десе, адамга жагымдуу, анан сиңимдүү болот. Себеби адамды түз эле кечкери жемелей берсе, адамдын жана ичиндеги жахилия деп коет, караңгылыгы ойгонуп кетсе, талашып тартышып, акыйкат болсо деле көгөрүп, кармап калат да кабыл албай коет. Өчөшүп, жерегишип. Аллах таалам баарыбызга ийгилик тауфик берсин. Чүргөн китеби Куранды көп окууга, акыл калчапынтып ой жүгүртүүгө, жашообузду ушул аяттар менен, чүргөн максаттар менен жашоого, тыйган жерлеринен тыйылууга, буйруктарын аткарууга, жөнөткөн элчиси пайгамбарга баш ийүүгө бизге ийгилик, жеңилдик берсин. Уккан билгендерибизди амал кылууга жардам берсин. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.